Assalamu alaikum, урматтуу менин каналымдын көрөрмандары. Көптөн бери сиздер менен жолугушпай, мен да сагынып калыптырмын. Анын үстүнө сиздерден көптөгөн суроолор келет дайым, адаттагыдай эле. Алардын ичинде акыркы учурда бизнес жөнүндө көп суроолор түшө баштады. Мен убакыт таап, алгачкы суроолорго жооп берүүнү туура деп көрдүм. Бүгүн онлайн бизнес жөнүндө суроого жооп бергим келет. Биздин окурмандарыбыздын, көрөрмандарыбыздын көбү онлайн бизнес кылсак болобу, онлайн бизнес кандай болот, онлайн бизнес жакшыбы, офлайн бизнес жакшыбы деп көп сурашат да. Ошондон улам биринчи онлайн деген эмне, офлайн деген эмне, ошону түшүнүп алышыбыз керек. Офлайн дегени бул тирүүлөй сүйлөшүп атканыбыз. Онлайн дегени кандайдыр бир толкун аркылуу сүйлөшөбүз. Телефондо, балким WhatsApp менен сүйлөшөбүз, балким мен телевизордон сүйлөйм, силер көрөсүңөр, балким мына YouTube'да азыркы силер мени онлайнда көрүп атасыздар. Мына ушундай түшүнүктөр. Эми бизнеске келе турган болсок, айтайлык менин бир заводум бар. Бул бизнеспи? Жок, бул өндүрүш. Бул качан бизнеске айланат? Качан мен товарымды өзүм сата баштасам кардарга. Эгер ортомчуга берсем, анда мен клиентим ортомчу болуп эсептелет. Маркетинг ортомчуларга иштейт. Түздөн түз керектөөчүлөргө иштесе, демек менин маркетингим түздөн түз керектөөчүлөргө иштейт. Демек качан бизнес болот? Качан менин маркетингим болсо. Качан бизнес болот? Качан мен маркетингим тапкан кардарлар менден сатып ала баштаса, сатуу бөлүмүм болсо. Эми ушул маркетингде мен кардарларды офлайн тапсам болот, онлайн тапсам болот. Офлайн дегени бир дүкөн ачып койдум да, дүкөнгө бардыгы келип сатып алып атат. Же менин заводуман келип сатып алат. Онлайн дегени мага мен маркетингим интернеттен чыгат, же телевизордон чыгат, же башка жактан чыгат, мен товарым жөнүндө маалымат жана ошол жактан угуп келишет. Бул маркетингдеги. Ошондой эле бизнестин онлайн, офлайн түрлөрү бар. Мисалы үчүн мен чач тарашты ачсам, бул офлайн. Эгер мен чач тараганды үйрөтсөм, интернеттен үйрөтсөм, бул онлайн. То есть адамдар мага келип отурбай эле аралыктан мени үйрөнө алат. Бүгүн интернетте бизнестин 3 негизги түрү бар. Бул товар бизнеси биринчиси. Товар алып сатуу. Кытайдан аласыңбы, Туркиядан аласыңбы, Өзбекстандан аласың, же өзүң жасайсың тортту, көйнөктү, өзүң тигесиң. Бул товар, бир нерсе, бир зат. Муну офлайнда чыгарасың. Кардарды кааласаң офлайн табасың, кааласаң онлайн табасың. Кааласаң интернеттен табасың, кааласаң көчөдөн кыйкырып сатып табасың. Түшүнө алдыкпы офлайн, онлайн эмне? Интернетте ошондой эле кызматтар бар. Услуги. Ошол эле чач тарач. Офлайнда чачын тегиздейсиң, бирок кардарды кааласаң көчөдөн кыйкырып, чач оңдойм деп табасың, же онлайндан табасың. Реклама бересиңби, блог жүргүзөсүңбү, же бир аккаунтта иштейсиңби, онлайндан аласың. Бирок чачын офлайнда тегиздейсиң. Үчүнчүсү үйрөтүү, инфобизнес. Бул ушундай эле. Кааласаң офлайнда окутасың, кааласаң онлайнда окутасың. Кардарды да кааласаң көчөдөн мен окутам деп офлайн чакырасың, кааласаң онлайнда чакырасың. Туугандарым, мен сабак өтөм. Мисалы мен бизнесимдин бири ушул онлайн сабак өтүү. Кардарды да онлайн табам. Инфобизнес онлайн. Бир бизнесим ушундай. Бир бизнесим инфобизнес офлайн. Анын кардарында онлайндан табам. Демек, жыйынтыктап айтабыз. Онлайн деген эмне экен? Онлайн аралыктан табуу, аралык менен сүйлөшүү, аралыкта берүү. Офлайн жүзмө жүз. Демек, маркетингте, бизнестин маркетинги болуш керек. Офлайн маркетинг да бар, онлайн маркетинг да бар. Бүгүнкү күндө онлайн маркетинг аябай кирешелүү, аз акча кетет и көп адам көрөт. Эмне үчүн? Себеби көпчүлүк интернетте отурат. Ошондуктан биз жана бизнес 0-дөн онлайн тренингибиз бар. Ошол жерде бир эле инструментти үйрөтөбүз. Мисалы үчүн инструмент негизгиси Instagram. Instagramдан кантип кардар табабыз? Чач оңдотконго дагы, кийим тиккенге дагы, торт жасаганга дагы, картошка сатканга дагы, сабиз сатканга дагы, койчу кандай нерсең болбосун, мейли товар болсун, мейли кызмат болсун, мейли билим болсун, кардарды канткенде тыйын кетирбей 0-дөн
интернеттен табабыз, биз ошону бизнес онлайнда үйрөтөбүз. Айтмакчы ушуга катышам дегендер болсо, WhatsApp'ка мен описание коюп койдум, WhatsApp ссылканы, ошого кирип, мен бизнес онлайнга катышайын дедим эле деп жазсаңыздар, менеджерлер чыгат, силерге бүт түшүндүрүп айтып берет. Бүгүн онлайн бизнес аябай кирешелүү, аябай оңой, жеңил болуп атат. Көпчүлүк тилекке каршы баягы офлайнга үйрөнүп калса, мен дүкөн ачат элем, мен парикмахер ачат элем деп отургандар бар. Аларга дагы кардар бүгүн көчөдөн өтүшү өтө оор. Көчөдөн өткөн кире бербей калды. Барган сайын адамдар ошол эле чач тарачка дагы онлайндан жазылып, анан барат. Кийимди да онлайндан заказ берип, анан киет. Койчу ушундай заман келатат. Демек азыртан онлайндан кардар тапканды үйрөнүш керек. Мен силерге ошону сунуш кылам. Рахмат.